Өзгөн районунда катуу жааган жамгырдан улам үйлөрдү суу каптады. Кызыл Чарба айылында 10дон ашуун турак үйдү жана короо жайды суу чайып кеткен. Бул көрүнүштүн катталуусун тургундары суу кетчү каналдардын тазаланбаганы менен байланыштырышууда. Анын кесепетинен улам короо жайдагы дыйканчылыктын баары сел менен кошо агып кеткен. Айыл өкмөт башчысы каналдарды тазалаганга каражаттары жетишсиз деген жүйө келтирип жатат. Сел болгон аймактан Датка Шабдан кабар алды. 24 апрелден 25 апрелге караган түнү Өзгөн районуна караштуу Саламалик айыл өкмөтүндөгү Кызыл Чарба айылында катуу жааган жаанын кесепетинен турак үйлөрдү суу каптаган. Бул көрүнүштү ушул жердеги жергиликтүү тургундар ушул жактагы каналдардын тазаланбаганы менен түшүндүрсө, ал эми айыл өкмөт башчы катуу жааган жаанын кесепетинен деп айтууда. Кызыл Чарба айылындагы үйлөрдү суу каптады. Кече түнкү саат 12 чамасында жамгыр катуу жаап, куру жайларды жана үйлөрдү суу каптап кеткен. Бул көрүнүшкө Кызыл Чарба айылынын эли бийликти күнөөлөшүүдө. Каналдар тазаланбагандыктан бул көрүнүш орун алды дешет. Ал эми айыл өкмөт менен жергиликтүү тургундардын кайым айтышуунун негизги себеби айылды суу каптоосу. Суу келбейт, жайындасың жерге суга суу келбейт. Кыйналасыңар, ой каптамак турсун, суга суу келбейт. Мынаны любой кемпирди алып чыган айлердегини оңдомайынча болбойт. Мынау ар жылы мынау 15-20 үйдү каптайт. Эми ошону өкмөткө айтып берип чарчадык. Мынау түшкөн эмени мамлекет мынауну казып каналдан эка чыгарып койгула десе акча жок. Быйыл эми 150 миң акча бөлдүк деп кече ошо каналдын башын суунун, чоң суунун кирген жерди бекиттирип баягы бир эмелерден. Ошоктан баштап анан кийин келген экен, кече мурап күнөөлүү болду дейт. Мен айттым, өкмөт өзүңөр да күнөөлүү. Ошо айыл баш болуп күнөөлүсүңөр. Суу кетчү арыктарды тазалоо үчүн айыл өкмөттөн 150 миң сом каражат бөлүнгөн. Бирок дал ушул Кызыл Чарба айылын аралап өткөн канал тазаланбагандыктан суунун угу айылды каптап, үй тиричилигине керектүү азык түлүктөрдү ташып чыгууга араң жетишкен. Айрым керектүү буюмдарын ылдыйк айылдан араң таап келишкен. 3:30 токтоду. 3:30 токтоду, анан мен плакта ундардап чыктым. Кызым экөөбүз көтөрө албай. Мына плактар жерде жатты, мына. Суулар агып. Кийимдер аны жерде турат. Шлепкаларын тизип койдум элем. Суу келген билбедим да. Мына суунун изи. Мына, көрсөң? Азыр ташып түгөттүк, мына. Сыртка ташыдыңыз. Ооба, ташып. Ана баратаны ачканда анан кетти. Баратаны ачпаса ийилип кетти баратан. Шу. Кийимдер эшикте агып турат. Бул көрүнүш быйыл гана чыга калган көйгөй эмес. Кызыл Чарбалыктарды жылына 1 же 2 жолу дал ушинтип куроо жайын суу жайып кетет. Жыл сайын кайталанган көйгөйдү алдын албаган айыл өкмөт жана район башчыларына тургундар нааразы. Жер караргандан тартап куроого тиккен жашылча жемиштери менен кошо тургундардын мээнетин сел агызып кетти. 2010 жылыда дал ушундай көрүнүш орун алып, ошол мезгилде бул көйгөй чечилерин убадалашкан дешет элеттиктер. Арадан 9 жыл өтүп, оңдолбогон арыктар, тазаланбаган каналдардан ашкан суу элдин тынч уйкусун дагы бузду. Быйыл ошол суу көбүрөөк келгенге өзү жайында суу жок болот. Жазга мал ошо жамгыр жааганда ушинтип каптап кетет да. Анан быйыл мына кечегиңкиси ошо көбүрөөк каптады да, негизичи. Анан башка малдарда суу каптабайт эле, бирок ошо биз жак ушу 4 үйдү ошо этек жакты көп каптайт да сууч. Ошо зыян бизге мына эгиндерибиз бүт алып кетти, огородубуз жок, бүт сыпсыйда, мына тандырларыбыз, малканабыз, кечкурун малдарыбыз белчесинен суу. Каяка киргизишти, аны кошуналардын кургак жерлерине эптеп киргиздик. Суу каптаган айылга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөн районундагы кызматкерлери барып, суунун нугун башка жакка бурушкан. Ал эми каналдардын тазаланбаганын айыл өкмөт каражаттын тартыштыгы менен байланыштырса, район башчысы кырдаал тууралуу маалыматы так эмес. Жалпысынан 10дон ашуун короо жайын суу басса, район башчысы элде чыгым болгон жок деген жообун узатты. Бул каналдарды оңдоп түзөө иштерине ушул Кызыл Чарба айылынын каналына 150 миң акча каражаты бөлүнгөн. Биз 85 сомдон 1 километр 764 метрди тендерге бергенбиз. 50 сомдон бир фирма утуп алып, ошондо биз дагы кошумча келишим түзүп, жалпысынан 3 километр каналды каздырганбыз. Акча каражаты аз болгондуктан биринчи 1 километр 700 эле бергенбиз. Бул Кызыл Чарба каналынын жалпы узундугу 4 километрди 4 чакырымды түзөт. Ошондо биз элден бул жерден комиссия түзүп, аймактык коомдук өз алдынча башкаруу деген атайын уюм бар бул жерде. Ошолор менен биргеликте аныктап, эң керектүү 3 километр аралыкты каздырганбыз. Ал жерде мен жана айыл өкмөтү менен да сүйлөштүм эртең менен. Айыл өкмөтү да барып көрүптүр. Баягы күн токтогондон кийин суулар өзү тартылып кетти. Зыян тарткан жок. Андайга барган жок.
Жоқ, кирген жок. Саламалик айыл өкмөтүндө жалпысынан 7 айыл жайгашса 8.000ден ашуун эл жашайт. Ал эми бүгүнкү күндө суу баскан үйлөр 10дон ашуун. Жергиликтүү тургундар эми бул маселе жакын арада чечилбесе, тиешелүү жетекчилерге арыз жазаарын кошумчалашты. Эскерте кетсек, Өзгөн району Кыргызстандагы жаратылыш кырсыгы көп катталган кооптуу аймактардын катарына кирет. Таткашабдан Адилет Нушанбаев, Нур Ньюс.